Ушул балам башка балдарга окшоп ойноп күлүп калса, мектепке барып окуса дейм. Алты жаштагы Элхан төрөлгөндөн бери оор сыноолорду башынан өткөрүп келет. Чуркап, күлүп ойноо эмес, ага сүйлөө дагы оор. Себеби Элхан жүрөк кемтиги менен төрөлгөн. Азыр жаш курагына караганда алда канча алсыз. Апасынын айтымында денелери көгөрүп, дем алуусу кыйындап. Ар жумада жандандыруу бөлүмүнө түшүүсү кадимки көрүнүш болуп баратат. Бул балам төрөлгөндө башта врачтар синий порог деп айтышкан болчу. Рожёный синий порог деши да. Бир эле тешиги болчу да андачы. Анан кийин биз аны кинебептирбиз да. Бир бара-бара ал жактагы врачтар, Жалал абадтагы врачтар буну типа бала кылып бага берсең болот, операция кылдырыштын кереги жок дешкен болчу да. Анан кийин биз бара-бара карасак балдардын уже акыбалы оордошуп баратат да. Анан кийин Бишкекке алып барсак, Бишкектегилер кеч алып келипсиңер баланы. Буну туулганда эле операция кылыш керек эле. Азыр бир тешиги 4 болуп калыптыр деп айтышты да. Анан bunun уже кан эмеси эми айланбайт экен да, баягы эми жүрөгүндөчү. Мындай түз турган жүрөк буну буралып калыптыр да. Анан тамырлары да кысып, ошону дагы чечиш керек болуп, операция, 2 этап операция болушуларын айтты да. Элхандын жүрөгүнүн 4 жеринде тешиги бар. Муну менен кошо дарыгерлер жүрөгү буралып калгандыгын айтышкан. Учурда тез аранын ичинде чет өлкөгө дарыланууга жөнөп кетишүү керек. Ал үчүн 1 миллион рубль акча каражаты керектелет. Балам 6 жылдан бери кыйналып атканын карап туруп, менин эне жүрөгүм эзилип кетип атат. Сиздерден суранам, жардам берип коюңуздарчы балама. Москвага срочно операция деп айтышкан. Москвадагы менен байланыссак 1 миллион рубль акчасын айтышты да. Бирок ага биз каражатыбыз жок, алып бара албай атабыз чынында. Ошентип элден кайрылып жардам сурайлы деп чечтик. Балам башка балдарга окшоп ойноп күлө албайт да, жүрөгүм сыгылып кетет. Ушул балам башка балдарга окшоп ойноп күлүп калса, мектепке барып окуса дейм. Айдана Бекебаева 3 баланын энеси, учурда кош бойлуу. Тун уулунун оорулуу болгондугуна байланыштуу жолдошу менен 2 жолго түшүшкөн. Жалгыз бой эне аргасыздан кайдыгер карабаган жарандардан жардам колун сурайт. Эмкеже жакында дагы райымса тез түшүрөт, оякта тез райымса түшүрөт. Анан айттым да, мен күйөө алганда айттым, балам, ушу баланы көрүп туруп кичине ичиң оорубайбы? Ушуну жашакысы келип атат ушу баламчы. Бир Кудайдан ол. Майлы. Кетпеген пул кимде жок, баары кетет. Мисалы той кылсаң ошо пул чачасың, башка кылсаң. Ушу бала жашайын деп аракет кылып атат. Аракет кылып көрбөйсүңөрбү дедим. Десем, ушу өлүп калат экен демчи, өлүп калат деп пулубуз кетет деп. Неме кылып атышат, билбейм да, мен түшүнбөй калдым. Эми кечап ташап кеткенден бери мен өзүм жүгүрүп жүрөм, чындыгындачы. Эми ол Кудайдан бир аракет кылып көрө берели депчи. Балким сиздер кичине жардам берип койсоңуздар, кийин ушул балам чоңойгондо кыргыз эле керектүү чоң жигит болуп, жардамы тие турган жигит болуп чоңоюп калар. Ошого урматтуу кыргыз элим, сиздерден суранам, ушул балыма путка туруп келишине жардам берип коюңуздар. Бул чакырык жардам колун сунууга даяр ар бир адам үчүн. Балким сиздин колдооңуз Элхандын тагдырын өзгөртөт. Анын жакшы болуп кетүүсүнө арзыбаган тыйыныңыз себеп болуп калуусу мүмкүн. Айдана Малбек кызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.